Кымбаттуу көрүүчүлөр, Манас телеканаларын көрүп жатасыздар. Назарыңызда Куттуу Рамазан берүүсү, кутмандуу кечиңиздер менен алып баруучулук кызматта Уланбек Калмырза уулу. Ардактуу угармандар, бүгүнкү сухбатыбыздын коногу теология факультетинин деканынын орун басары доцент доктор Бакыт Мырзарайымов агай келди. Агай кош келипсиз. Рамазан айы кут болсун сиздин дагы. Бирге болсун. Агай, бүгүн сиз менен ошол дин жана коом деген теманын арасында сүйлөшөлү деп жатабыз. Негизинен эле мындай суроо бергим келип жатат. Биринчи эле деги эле бир коомдун же бир элдердин дини жок жашоосу мүмкүнбү? Диндин алардын жашоосунда эмне пайдалары бар же эмне зыяндары бар деген темадан баштасак агай. Рахмат. Биринчиден барыңыздардын ушул ичинде турган Рамазан айы кут берекелүү болсун, туткан оролоруңуздар кабыл болсун деп баштамакчымын. Албетте динсиз коом болобу же болбойбу деген бул дагы азыркы күндөгү актуалдуу суроолордун бири. Динсиз коомдор мына тарыхтагы азыр биз көргөн боюнча же тарыхтан бери келип аткан боюнча динсиз коомдор болгон эмес да. Дини жок коомдор болгон эмес. Бирок динсиз инсандар болгон. Дини жок инсандар болгон, динге ишенбеген инсандар болгон. Бирок коом түрүндө алып караганда дини жок коом болгон эмес да. Кайсыл гана байыркы учурдан баштап бүгүнкү күнгө чейин алып карай турган болсок, кандай гана коомдор келип кетпеген болсо, бардыгында диндердин болгондугун көрөбүз да. Тарыхтан баштап ушул күнгө чейин. Ошонун менен катарында ар бир коомдорго, же улутка дейбизби, же бир аймакка дейбизби, убагында пайгамбарлар келип, элдерди ошол Алланын динине, тавхид динине дайыма чакырып келип турганда, мындайча айтканда, коомду пайгамбарлар динге чакырып келип турган. Бул демек коомдордо мындай дин болгон, бирок ошол пайгамбарларга ишенбеген, ага каршы чыккан ушундай инсандар болгон да, кишилер болгон. Мындайча айтканда, динсиз коом болгон эмес, бирок динге ишенбеген динсиз инсандар болгон да. Анан эми тарыхтан бери алып карай турган болсок, ошол коомдордо диндер кандай өрчүгөн, коомдордо кайсыл коомдо дин кандай өнүккөн. Мына ошолорго бир аз токтоло турган болсок, кээ бир диндерде, кээ бир коомдордо мындай диндик элементтер, диндик эрежелер, же ишенимдер, же догмалар дейбизби, ибадаттар дейбизби, же ошол диндин ичинде айтылган буйруктар, тыюу салуулар мындай жалпылап барып калаганда бир коомго түздөн түз мындай карат айтылгандыгын көрсөк болот да. Кайсыл бир диндерде дин мындай коомго дагы багыт алат, анан жеке инсанды дагы багыт алат да. Кайсыл бир коомдо мындай жеке адамдын анча маани бербей калат да, бир гана коомго гана мындай багыт алганын байкасак болот да. Мисалы, байыркы диндерде кээ бир диндер ушундай болгон, мисалы, диндик эрежелерди мындай жамаат түрүндө гана жашай алган да адамдарчы. Жамаат түрүндө гана аткарылган, жекелик түрдө диндик эрежелерди аткара алышкан эмес да. Мындай байыркы коомдордо ушундай түзүлүштөрдү көрсөк болот. Мисалы, ибадат кылганда жамаат менен же болбосо ошол уруунун башчысы аларга жетекчилик кылып, ошол уруу башчынын жетекчилиги астында ошол урууга кирген башка коомдор, адамдар чогуу ибадат кылышкан да. Мындайча айтканда, жалгыз ибадат кыла алган эмес. Кайсыл бир динде адамдар жеке өзү гана ибадат кылат, бирок коомдук жалпы ибадаттары жок да. Ар бир адам өзү жеке-жеке ибадат кылат дагы, мындай жамаат түрүндө аткарылган ибадаттарын, же болбосо жамаатка мындай тандык болгон бир немесин көрө албайбыз да, өзгөчөлүктөрүн көрө албайбыз. Кайсыл бир дин коомго дагы, жеке инсанга дагы мындай багыт алган диндерди көрсөк болот да. Мунун башында өзүбүздүн эле ошол ислам динибиз келет. Ислам динибиз мындай жеке инсанга кайрылган сыяктуу эле коомго дагы кайрылат да. Мисалы, жеке адамга берилген милдеттер чогулуп отуруп, бир коомдук түзүлүштү түзүп, коомдун ичиндеги мындай кыймыл аракетке дагы мындай багыт берет деп айтсак болот да. Мындайча айтканда, жалпы инсанга дагы, жалпы коомго дагы, жеке инсанга дагы мындай багыт алган бир дин катары түшүнсөк болот да. Ошондой эле диндин коомдун ичиндеги мындай элементтери, же болбосо коомго кандай байланыштарды бар деген жагынан алып карай турган болсок, дин негизинен мына коомду бир тартип ичинде сактап туруш үчүн, тартип ичинде кармап туруш үчүн
адамдарга берген буйруктардын натыйжасында коом таасирленет да. Ошон үчүн мына диндин буйруктары мына коомго байланыштырганда ошондой элементтерин же болбосо мындай пункттарын деп коелу, ошолорду көрсөк болот да. Мисалы, ислам динин алып карай турган болсок, ислам дини да өтө мындай кенен өкүмдөрү кенен, жалпы коом адамзатка мындай таандык дин болгон үчүн ислам динибиздин дагы ошо коомго карата мындай бөлүктөрүнө токтолсок болот да. Мен муну азыр түшүнүктүүрөөк болуш үчүн мындай деталдуураак айтканга аракет кылайын. Мисалы, динде адеп ахлак деген түшүнүк бар. Бул биринчи адамга дагы таандык болот, коомго дагы таандык болот. Динде адилеттүүлүк деген түшүнүк бар. Бул жалпы адамдарга дагы таандык, жеке инсанга дагы таандык да. Ошондой эле динде ушундай көп тармактар бар. Диндин экономикалык тармагын карасак болот, диндин саясий тармагын карасак болот, диндин чөйрөгө багытталган тармагы, айлана чөйрөгө багытталган тармагын карасак болот. Мындайча айтканда, дин ар бир тармакта адамдарга мындай көрсөтмө берет да. Бул эми биздин ислам динибиз үчүн айтылганда ошондой нерсени көрсөк болот да. Мындайча айтканда, ислам дини мындай багыт көрсөтпөгөн бир мындай коомдо бир ачык жер калган эмес да. Кайсыл гана тармакты карабасаңыз, ошол жерден ислам дини адамдарга мындай жол көрсөткөнүн байкасак болот да. Демек, ошол коомдордо сөзсүз баягы дини жок, биз коомду көрбөйт экен да. Сөзсүз бир дин бар, бирок ар бир коомдордо динге ишенбеген же динден алыс болгон адамдар болуп инсандар бар. Анан агай мындай суроогум келип жатат. Демек, бул дин менен коом бири-бири менен карама тыгыз байланышта да. Анан мисалы тарыхка карай турган болсок, орто кылымда мисалы Европа же христиан дүйнөсүн караганда диндик башкаруу болгон да. Дин аябай эле бүт нерсени курчап, илим билимден баштап, аскердик болсун, мамлекеттик бүт жагын баягы чиркөөдө гана мында контроль болуп калган. Андан кийинки тарыхына келе турган болсок, баягы бир сөз барат эмес, өнөр жай революциясынан кийин Иса немеге чейин, заводтун эшигине чейин кирет, андан ары кире албайт деген бир анын карама каршысы болот да. Анан ошол мисалы андан кийинки өзгөчө 20-кылымды карай турган болсок, диндин дагы бир аз коомдук чөйрөдө бир аз пассив калгандыгын көрсөк болобу негизиненчи? Эми бул мисалы бул нерсени биз ислам дини үчүн айта албайбыз да. Ислам дини коомдо пассив болду деген нерсени айта албайбыз. Бирок Европадагы дин түшүнүгү учурунда ошондой болгон да. Себеби дегенде, өзүңүз айткандай, орто кылымда бардык нерсени дин үстөмдүк кылып турган да. Мындайча айтканда, өкмөт башчысы деле же ошол учурдагы падыша дин адамдары менен кеңешпей туруп бир жолтурууга деле чыга алган эмес да. Же кандайдыр бир саясий чечимди деле аткара алган эмес. Анткени ошол бир падыша же өкмөт башчы кандайдыр бир иш-чара кыла турган болсо, аны дин адамдары токтотуп коюшу мүмкүн да. Сен де динге каршы бир иш кылып атасың, динге каршы бир кадам таштап атасың деп туруп, аны дин душманы деп жарыялап, керек болсо, жана инквизиция сотуна чейин, өлтүргөнгө чейин, ошондой жаза бергенге чейин барышкан да. Мындайча айтканда, дин мамлекетти же болбосо мамлекеттик түзүлүштү ушундай бууп салган да, өтө ашыкча мындай догмалар менен бууп салган. Европадагы көрүнүш бул боюнча алып караганда өтө мындай радикалдуу бир көрүнүш болгон деп айтсак болот да. Себеби адамдар ал жерде мындай чиркөөнүн каршысына, маңдайына чыгып, өз алдынча илим кыла алышкан эмес да. Илим кыла турган болсо дагы сөзсүз түрдө чиркөө кийлигиш керек болгон. Агачы буну эми тарыхта биз билебиз да, Коперник, Галилей, Бруно дегендерди, мисалы чиркөө адамдары буларды чиркөө айтпаган нерсени айттың деп туруп, жана инквизиция сотунда өрттө өлтүргөндөр, ас өлтүргөн илим адамдарына болгон мындай куугунтуктарын деле байкап атпайбызбы? Бул эми диндин өтө ашыкча басмырлоосу же болбосо мындай радикалдуу кадамы деп айтсак болот да. Мындайча айтканда, дин бул жерде коомго мындай пайда келтирбестен, тескерисинче коомдун өнүгүшүнө мындай тоскоолдук болгон учуру болуп эсептелет да. Ошол жерде анан кийин баягы убакыттын өзгөрүшү менен, убакыттын алдыга карай жылышы менен мамлекет башкаруусу ошол диндик башкаруудан кутулуу үчүн ушундай кадамдар ташталып, Европада ар кандай төңкөрүштөр болуп, динге каршы чыгуулар болуп отуруп, акырындык менен Европадагы мамлекеттик башкаруу динден бөлүнүп калып атат да. Буну ошол учурда светтик башкаруу деп айтышкан. Мындайча айтканда, чиркөөнү мамлекеттик башкарууга кийлигиштирбей коюшкан да.
Себеби дегенде ага чейин буну мындай практика жашалды да, чиркөө мамлекеттик башкарууга кийлигишип олтуруп, канчалык мындай тоскоолдуктар, мамлекеттин келечегине балта чапкан ушундай көрүнүштөр өтө кенен кездешкен да. Ошон үчүн жана протестант агымын деп туруп мындай Европа өлкөлөрүндө мындай каршы чугулар, көтөрүлүштөр болуп, мындай диндин басмырлоосунан эл коомчулук мындай кутулганга аракет кылган да. Ал эми ислам динине келгенде исламдын ошол эле параллел учурда ислам дүйнөсүндө ушунун карама каршылыгы ислам дүйнөсүндө мындай өнүгүүнү көрө алабыз да ал учурдачы. Ошон үчүн кээ бирки ислам тарыхынын булактарында орто кылымдарды ислам дининин алтын доору деп айтышат да. Себеби ислам дини ошол доордо соода сатык жагынан, экономика жагынан, илим жагынан, медицина жагынан, адамдардын ортосундагы байланыш жагынан, кызматташуу жагынан өтө алдыга чыгып кеткен учурун көрсөк болот да. Илим жаатында биздин өзүнүн Орто Азияда, Мавранахрда, ислам өлкөлөрүндө атагы дүйнөгө чыккан чоң аалымдарыбыз ошол доордо чыгып атат. Ар бир илимди ийне жүүнүнө чейин изилдеп, ар кандай китептерди, котормолорду жазышып, диндеки жанакындай шархтарды, түшүндүрмөлөрдү беришип, мындайча айтканда, динди илимди өтө өнүктүргөн учурларына дал келет да. Бирок ошол эле учурда Европадагы Ренессанс доору деп туруп, караңгы доор деп дагы айтылып келет да тарыхта. Бул жерде ошол диндердин ортосундагы мындай коомго болгон мындай таасирлерин бул жерден ачык, айкын көрө алсак болот да. Эми өзүнүн мындай ислам динине жагынан алып карай турган болсок, ислам дини коомдук жашоого дайыма мындай жол ачып берет да. Жол ачып берет. Ислам дининдеги эрежелер коомдогу өнүгүүнү же болбосо коомдун алдыга карай жылышына эч кандай тоскоолдук кылбайт да. Тескерисинче ошого багыт берет. Ар бир жанакы коомдогу болгон окуяларга, коомдогу болгон түзүлүшкө же болбосо айлана чөйрөгө деле кандай мамиле кылынышы керектиги жөнүндө ислам дининин эрежелери бар да. Ислам дини бир жаныбарга кандай мамиле кылыш керек, бир өсүмдүккө кандай мамиле кылыш керек, ушуга чейин бардыгын тактана көрсөтүп түшүндүрүп берген да. Мисалы экономикалык байланыш болсо, же болбосо соода саттыкта кандай мамиле кылыш керек, бунун бардыгы ачык айкын ислам дининде айтылган да. Ислам укугунда өзүңүз жакшы билесиз. Мисалы соода саттык болгондо кандай эрежелерди карманыш керек. Мисалы ислам дининде таразаны туура тарт деген эреже бар, туурабы? Бул деген сөздүн ичин чукусак, түздөн түз ислам экономикасы дегенге алып келет. Ислам дининде жанакындай процентке акча алуу деген сыяктуу түшүнүктөр бар. Бул дагы ошол экономикалык коомго болгон бир байланыш болуп атат да, коомдук түзүлүшкө болгон байланыш болуп атат. Мисалы ислам дини экономикалык байланыш кандай болуш керек? Ушул экономикалык өнүгүүдө соода саттыктын өлчөмү же болбосо башка инсандар менен алака кылганда алып сатуу учурунда кандай эрежелерге көңүл бурулуш керек деген өтө мындай адилеттүү бир принципти коомго сунуштайт да. Ошол принцип менен кеткенде эч кандай мындай бирөөнүн акысына кирүү деген түшүнүктөр дагы болбойт да. Ошол жерде соода саттыкта, мындайча айтканда экономикада дейли, саткан киши дагы, сатып алган киши дагы эч кандай мындай адилетсиздикке душар болбойт да. Ислам дини ушундай эрежени койгон да. Эгерде коомдо ошолордун бардыгына дыккат ала турган болсо, коомдо зор өнүгүү болот деп дагы мындай ишенүү менен айтсак болот да. Экинчи башка жагын алып карай турган болсок, адилеттүүлүк. Адилеттүүлүк дагы ислам дининин эң башта койгон принциптеринин, эрежелеринин бири да. Бул адилеттүүлүк кайсыл жактан башталат? Адилеттүүлүк ислам дини боюнча Алла Тааланын өзүнөн башталат да. Себеби дегенде Алла Тааланын адилет деген сыпат бар да. Адилеттүүлүк деген сыпат бар. Адилеттүүлүк сыпаты менен Алла Таала жер бетиндеги бардык жандуу, жансыз нерсенин бардыгына адилеттүү мамиле кылат да. Бул эми бунун дагы ичи өтө терең болуп эсептелет. Ошол эле учурда Алла Таала өзүнүн адилет сыпатынан инсандарга дагы берген да. Адилеттүү болуш үчүн, бири-бири менен адилеттүү мамиле жасаш үчүн инсандар канчалык бири-бири менен адилеттүү болсо, коом ошончолук адилеттүү болот. Мына өзүбүздүн деле улуу инсандарыбыздан Исхак Разак мисалы, сен ак болсоң, мен ак болсом, коом ак болот деген сыяктуу
түшүнүктөр ошол эле нерсе исламдын эрежелеринде дагы ушундай эле нерселер бар да. Сиз адилеттүү болсоңуз, мен адилеттүү болсом, коом адилеттүү болот деген эле сөз да. Даже пайгамбарыбыз алейхисаламдын өзүнүн учурунда дагы кызым Фатыма болсо дагы мен адилеттүүлүктөн таймак эмесмин деген, мисалы пайгамбарыбыз алейхисаламдын хадистеринде да адилеттүүлүктү көрсөк болот да. Бул деген сөз ошол адилеттүүлүк ислам дининин койгон эң жогорку эреже принциптеринин бири деп да айтсак болот да. Эми бүгүнкү күнүбүздө коомубузду карап көрөлү, биз инсандар канчалык деңгээлде адилеттүү боло алатабыз да. Адилеттүү боло алабыз. Өзүбүздү ар кимибиз өзүбүздү мындай таразага коюп көрөлү да. Ошол эле эки инсандын ортосундагы мамиледе биз канчалык адилеттүү боло алабыз, бир туугандарыбыздын арасында канчалык адилеттүү боло алабыз. Деги эле мына азыр бизде укук системасында канчалык адилеттүү боло алабыз, же болбосо канчалык адилеттүүлүк болуп жатат. Бунун бардыгын мындай көрсөк болот да. Дин ушул нерсенин эки адамдын ортосундагы адилеттүүлүк кандай болуш керек, анан коомдун ичинде адилеттүүлүк кандай болуш керектигин ачык даана көрсөткөн да. Эгер ошондой диндик эрежени дагы биз коомдо ошол адилеттүүлүк системасын коомдо биз көрө ала турган болсок, бүгүнкү күндөгүндөй адилетсиздиктерди көрө алмак эмеспиз да. Андай адилеттүүлүк болмок эмес да, адилетсиздиктер болмок эмес бүгүнкү күндөчү. Анан сиз өзгөчө ошол орто кылымдагы, Европадагы, ошо христиан дүйнөсүндөгү мисалды айттыңыз. Алар баягы чиркөө бүт нерсеге тескеп, бүт нерсеге киришип, өзүнүн баягы догмалары менен аябай таасир эткен. Анан бизде дагы эми исламда сиз ачык айкын көргөзүп бердиңиз, андай өнүп өсүүгө, адамдын пайдасы үчүн бүт нерсеге ачык болгон илим билимге депчи. Анан бизде деле бар да, мисалы ошол ислам багытында деле өзүңүз дагы бул жаатта көптөгөн эмгектериңиз бар. Ар кандай маргиналдуу, азчылыкты түзгөн ушундай радикалдуу деле агымдар бар. Албетте көпчүлүгү бизде тыюу салган. Алар дагы бир ошондой бир кандай десем мамлекеттик башкаруу же ушундайды дагы элестетип алышат да. Анан алар чындап эле ошолорду айтканда ошо орто кылымдардагы христиан дүйнөсү эске келет да. Анан кээде мисалы сиз айтып атпайсызбы, адилеттик принциптер адамдарга маани берген деген баалуулуктарды айтсаң дагы кээ бир адамдар ошол орто кылымдардагы христиан дүйнөсүндөгү айтып аткандай бир чочулоолору бар да. Анын бардыгын динди туура түшүнүү менен четсе болот да. Эми бул жерде дин дегенде бул өтө мындай кенен мааниде түшүнүш керек да. Бирок тар чөйрөдө түшүнгөндө жана радикалдуу көз караштар чыгат. Бизде деле болот атпайбы, кээ бир мындай диний жамааттар, агымдар дейбиз, секталар дейбизби, же мазхабтар дейбизби? Булар түздөн түз чыгып эле исламдык башкаруу болуш керек, исламдык халифаттык болуш керек деген ушундай принциптерди айтып, мындай коомду чочулаткан учур дагы болот да. Исламдык башкаруу, халифаттык деген мындай атын айтып мындай жарыя кылгандан көрө, ошол исламдын ичиндеги эрежелерди жашоо менен деле бул нерсе ишке ашса болот да. Мындайча айтканда халифаттык мүнөзүндө эмес, ар бир адам өзүндөгү мындай ичиндеги адилеттүүлүктү, адеп акылактуулукту, исламдын баалуулуктарын, илим билимди жашай турган болсо, коомдо дагы адилеттүүлүк, мындайча айтканда ислам динин айткан нерсе ошондо деле ишке аша берет да. Бирок мына биз өзүндө коңшу өлкөлөрдөн көрүп атабыз, мисалы турабы, азыр эми эч кимге деле сыр эмес, мисалы Афганистандагы болуп аткан окуяларды көрүп атабыз да. Ал жерде азыр ислам эмираты деп жарыялап, бүт бардык кыймыл аракетти, коомдогу түзүлүштү, коомдун башкаруу системасын исламдык эрежелери менен аткарабыз деп туруп, эч кандай исламга дал келбеген көрүнүштөрдү азыр коомго чыгарып коюшат да. Аялдардын укугун мындай басмырлоого алып, аялдарды көчөгө чыга албайсың, илим ала албайсың деген ушундай кадамдарга барганын мына массалык маалымат каражаттарынан эле көрүп атабыз да. Бунун бирок менин жеке көз карашым ислам менен эч кандай тиешеси жок да. Себеби дегенде ислам дини аял эркекке бирдей укук берет илим алуу боюнчачы. Аял эркекке бирдей мындай жашоо укугун берет, аял эркекке бирдей адилеттүүлүк укугун берет, тең салмактуулук укугун берет. Коомдо аялдын дагы эркектин дагы өзүнүн милдеттери бар, экөөнө тең милдеттер жүктөлгөн. Ошолордун бардыгы топтолуп туруп анан бир коомду түзүп атпайбы? Ошон үчүн исламдагы адилеттүүлүк системасы инсандарга берген мааниси, инсандарга тартуулаган баалуулуктар ушул бир коомдун мындай адилеттүү, өтө мындай өнүккөн, өрчүгөн ушундай коом кылып чыгышына дагы мындай шарттарды түзө турган элементтер бар да. Ошон муну бир гана
туура түшүнүп, ошону жашоодо мындай туура ишке ашырыш керек да. Ал үчүн сөз түрдө билим берүү тармагы өтө маанилүү болуп эсептелет. Биз адамдардын канчалык дин багытында, дүйнө таным багытында ошол адамдардын билимин, илимин, сабаттуулугун жойсок, ошондо гана мындай бир топ мындай алгылыктуу жылыштар болот да. Эми бир коомдун өнүгүшүндө сөз түрдө мындай акчанын же экономиканын жогору болушу көрсөткүч эмес да. Бир коомдун өнүгүшү адамдардын билим деңгээлине байланыштуу болот да. Адамдар канчалык сабаттуу болсо, канчалык билим деңгээли жогору болсо, ошол коомду ошончолук өнүккөн коом деп айтсак болот да. Өзүңүз деле карап көрсөңүз, азыр мына бүгүнкү учурдагы колдонуп аткан илим, билим, технологиядан чыккан мына бүгүнкү технология, ошол азыр мына мурда телефон деп айтып жүрчү элек, мисал катары уюлдук телефон деп. Азыр мисал дрондор деп айтып атабыз, мисал турабы? Дрондун өзү деле канчалык коомдо өзгөрүүлөрдү алып келип койду. Муну адам акча менен жасабайт да бунучу. Сөз акча керек бул жерге. Бирок акчадан мурда билим турат да. Сен ошол дрондун кантип жасалышын, анын системасын билим аркылуу билесиң да. Ошон үчүн билимдүү коомдо, сабаттуу коомдон анан ушундай нерселер чыгат да. Канчалык билимиң деңгээлиң жогору болсо, канчалык илим, дүйнө таанымың жогору болсо, анан ушундай нерсени ойлоп тапсаң, анан акча менен бул нерсени колдоо кылып, анан жанакындай эле иштеп чыкса болот да. Ошон үчүн бир мындай акчага караганда билим алдыда туруш керек да. Демек, бул жаатта дагы ошол коомдун, элдин, анын дагы билимин жогорулатып, жакшы туура маалымат алыш керек экен демекчи. Анан сиз айттыңыз, ошол исламдын ичинде дагы ислам дини бар, анан ал дин немелер бөлүнөт эмеспи, адеп ахлактык, анан фыкых, укугу азчылык бөлүм түзөт. Анан негизинен дин дегенде баягы ишеним негиздер, адеп ахлак негиздер. Андан кийинки орунда эле адеп ахлак, сиз айткан адилеттүүлүк болсун, жардам берүү болсун. Анан азыркы 21-кылымга келгенде агай өзгөчө биз мынанда дүйнөдө көрүп жатабыз. Мисалы бир аз айтып өттүңүз, экономикалык жактан кирешелерди туура бөлүштүрүүдө, мисалы өтө бай, кедей өтө кедей деген ушундай катмар бар. Анан өзгөчө ар кандай илим, социалдык тармактардын өнүгүүсү менен, ар кандай пайда табуулар менен жаштардын, адамдардын адеп ахлагынын бузулгандыгын көрүп атабыз. Ар кандай нерселерди, бул эки. Анан үчүнчүдөн ошону менен бирге үй бүлө институттарындагы аябай бара мындай бузулууга же кыйроого учурагандыгын көрүп жатабыз. Дагы эле баягы адамдар өзгөчө баягы илим техника өнүккөн сайын, маалымат ком болгон сайын адамдар жекелик болуп эле баратат да. Мисалы чоң мегаполис шаарларда жашап атабыз, кошунасын деле тааныбай калып, эгоист болуп. Анан ушул жааттарда исламдын өзүнүн институттары бар эмеспи? Мисалы үй бүлө институту, жана сиз бир аз экономикалык бөлүштүрүү айтып кеттиңиз. Ошолорго кайсылар актуалдуу? Исламдын ошол институттары азыркы күндө кайсыларын биз алып колдонушубуз керек өзгөчө? Ислам дининин өзү негизи мына коомго карата бардык эле институту дейбизби, же болбосо бардык эле тармагы өтө маанилүү да. Ислам ар бир тармакка бирдей мамиле жасайт да. Мисалы бир жеке адамга канчалык маани берген болсо, мындай коомго дагы, үй бүлөгө да ошончолук маани берет да. Мындайча айтканда, ислам дини буга көбүрөөк маани берет, буга азыраак маани берет деген жок. Баарына бирдей багыт берет да, баарына бирдей көрсөтмө берет. Ошон үчүн сиз айткан үй бүлө институту дагы ислам дининде өтө маанилүү бир тармак болуп эсептелет да. Бул жерде үй бүлө дегенде ислам дини өтө коомдо өтө бекем бир үй бүлөлүк системаны адамдарга тартуулайт да. Анын үчүн эмне кылат? Анын үчүн биринчи аял менен эркектен баштайт бардык нерсеничи. Аялда, эркек дагы канчалык мындай адеп ахлактуу болуш керек, канчалык диндар болуш керек, же болбосо канчалык динди билиш керек, динди кандай жашаш керек, аял менен эркек кантип бири-бири менен таанышыш керек, аял менен эркек кантип үйлөнөт, ушунун бардыгынын эрежелери бар да. Мисалы үйлөнүүдө азыркы биздин коомубузда көрүп атабыз, үйлөнүү тойлорун өзүңүз деле көрүп жүрөсүз, туурабы? Ал жерде ысыраптан баштап бардык нерсени көрсөк болот да. Кээде мындай адамдын этикасына, адеп ахлагына туура келбеген көрүнүштөрдү тойлордо көрүп калабыз. Анан ысырапчылык деген исламда тыюу салынган нерсени көрүп калабыз. Кээ бир тойлор болсо мындай эл көрсүн үчүн жасалган тойлорду көрүп калып атабыз. Мисалы ресторан, кафелерде байкап калабыз да. Бунун бардыгы мына ислам дини бул жерде дагы кийлигишет да бул маселегечи. Сен ошондой
эл көрсүн үчүн ысырапчылык менен той кыла албайсың да, исламдын койгон эрежеси боюнча. Исламда кандай? Той деген же үйлөн деген эң жөнөкөй гана болуш керек да. Эң жөнөкөй. Тойдун, үйлөнүүнүн негизги максаты жарыя кылуу болуп атпайбы? Кыз менен эркектин же аял менен эркектин үйлөнгөндүгүн чөйрөгө жарыя кылуу. Аны нике деп айтабыз, туурабы? Ошо жарыя кылганда ошол эл журт, тууган урук, кошуналар, жору жолдоштор билүүсү менен нике ишке ашкан болот да. Анан жанакындай той берилет, бирок мындай өтө жөнөкөй гана болуш керек да. Өтө аша чабып, ашыкча чыгымдарды кылуу дагы ислам бул жерге чекит коет да, ага чейин чекит коет. Ошентип жаш менен 2 жаш үйлөнгөндөн кийин ошол жерде дагы ислам дини аларды жөн койбойт да. Аларга ошо үйлөнгөндөн кийин эмне кылыш керек? Ал жерге дагы кийлигишет ислам диничи. Үйлөнгөндөн кийин аял менен эркекке бирдей милдет жүктөйт. Аялдын өзүнчө милдети бар, эркектин өзүнчө милдети бар. Эркектин милдети ошол сырттан азык таап келүү, үй бүлөнү багуу, аялын кийинтүү, бала чакасын кийинтүү деген ушундай милдеттерди коет. Аял кишинин болсо ошол үйдө отуруп күйөөсүн келгенге чейинки кыла турган кызматтары, балдарын багуу деген ушундай милдеттер бар да. Дин ошону айтат. Сен буну кыласың, сен буну кыласың. Экөөнө ошондой милдеттерди бөлүп берип атат да. Анан үйлөнүштү, ошентип экөө бири-биринин милдетин билди, үйлөнгөндөн балалуу болушту. Ошол жерде дагы кийлигишет ислам диничи. Кийлигишет дегенде мындай оң мааниде да багыт берип атат. Ал баланы не деп атат? Балага адал жегиз. Ошол жерден башталып атат. Аял менен эркек ансы деле адал жеп, адал жолдо жүрүш керек да. Ал милдет жеке инсан, индивид катары андай милдет ага чейин үйлөнгөнгө чейин эле берилет да инсанга. Анан үйлөнгөндөн кийин адал тамак, эне боюнда бар болгон учурда адал тамак жегизиш керек да. Ислам эрежеси боюнча. Ислам ушундай жол көрсөтүп берип атпайбы? Өзүң дагы, аялың дагы адал тамак же. Төрөлгөн балаңа дагы адал тамак жедир. Адал кийимдерди кийинтир. Адал кийим дегенде адал жол менен табылган кийим, адал жол менен табылган тамак аш менен тойгоз деген мааниде да, мындай адал жедир. Адал жедиргенде бүтпөйт. Андан кийин балаңа ислам дини айтат, эң кооз ысым бер дейт, ат кой дейт. Балаңа же кызыңа эң жакшы аттардан ат бер дейт. Мындай ысым бер дейт да, мындай жакшы маанилүү аттардан кой дейт. Бизде эми илгери ар кандай аттарды коюлган да, мисалчы. Аны биздин тарыхтарда эле көрсөк болот. Бирок ислам дини мындай ат койгондо да жакшы ат кой дейт да. Аттын бир мааниси болсун, мындай жакшылыкка чакырган ушундай немеси болсун, жакшы ниет менен кой, мындай жакшы ат койгонго да жол көрсөтөт да. Балага ат койдуң, андан кийин баланы кантип тарбиялайсың? Баланы тарбиялап, балакатка жеткирип, андан кийин балаңы үйлөп, балаң үйлөгөндөн кийин дагы кандай мамиле кыласың? Ошонун бардыгы, ошол мындайча айтканда бешиктен мазарга чейин ислам дини адамдардын үй бүлө институтуна жол көрсөтүп берет да. Буга диндик жактан дагы, ибадат жактан дагы, фикий укук жактан дагы аял эркекке, ата-энеге, ата-эненин балдарына болгон милдети, балдардын ата-энеге болгон милдети деген өтө мындай майда чүйдөсүнө чейин укуктук дагы эрежелер бар да. Ислам дини мындайча айтканда үй бүлөгө да ушундай өтө терең мындай маани берип, өтө мындай өтө баалуу нерсе катары карайт да. Себеби дегенде үй бүлөлөр чогулуп туруп анан кийин коомду түзүп атпайбы? Ошон үчүн үй бүлө коомдун ичиндеги эң маанилүү институттардын башында келет деп да айтсак болот да. Ислам дини ушул нерсенин бардыгына жол көрсөткөн. Бала акыл эске киргенден кийин, балакатка жеткенден кийин ага билим берүү, жакшы билим берип, баланы жакшы тарбиялай деп атат. Андан балакатка жеткенден ошо динди үйрөтүп, диндик жол жоон Алла Тааланы таанытып, ибадат деген эмне, дин деген эмне, ислам деген эмне, адеп, ахлак деген эмне, ушунун бардыгын инсанга үйрөтүп атат да. Мындайча айтканда, үйлөндүңөр, эми балалуу болдуңар, андан нар жагынан эмне болсоңор ошо болгула деген эч кандай неме жок да. Бирок мындай нерсени ушул ислам дини үй бүлө институтуна берген маанини башка диндерден көп эле кездештире албайбыз да. Аларда кантип үйлөнөсүң, кандай
балалуу болосуң, кантип чоңойтосуң, ал жөнүндө көп нерселер айтылган эмес алардачы. Эми анын толтура мисалдар бар. Эми кээ бир Европа өлкөлөрүндө карай турган болсок, мындай үйлөнүү мындай диндик эреже болгону менен нар жагында эч нерсе айтылган эмес да. Үйлөнөт, аял менен эркек үйлөнөт, болду бала чакалуу, андан кийинки кандай мамиле, кандай мындай инсан катары милдеттерин кыла беришет, бирок диндик эреже катары көрсөтүлгөн эмес да. Ошон үчүн Европа өлкөлөрүндөн кээде мындай байкайбыз, эми азыр деле мындай ошондой көрүнүштөр бар. Ата энеси баласын 18 жашка жеткенден кийин мындай өгөйлөп эле мындай сыртка чыгып, же болбосо баласы көчөдө кантип жүрөт, эмне кылып жүрөт, каяктарда жүрөт, андай деле көп сурап, катташып, кийин бала өз алдынча жашап, ата энеси менен анча деле мамилеси жок. Ушундай учурларды мындай Европанын кинолорунан деле, мындай китептеринен, азыркы мына социал тармактардан да байкап көрүп жүрбөйбүз, мисалчы. Демек, мындай кээ бир диндерде ошондой үй бүлөлүк институтка белгилүү жерге чейин мындай кээ бир эң жөнөкөй элементтер, эрежелер айтылганда, нары тереңине кирилген эмес да. Ошон үчүн үй бүлөлөрдүн мындай ыдырашын, же болбосо үй бүлөлөрдүн бузулушу, ошондой көрүнүштөрдү мындай Европа өлкөлөрүнөн же башка өлкөлөрдөн дана байкасак болот да. Мындай үйлөнүшөт, мындай белгилүү бир жашка чейин жалгыз жашай беришет. Себеби жанакындай никеден тышкаркы жыныстык катнашуу деген башка өлкөлөрдө кенен жайылган үчүн мындай үйлөнүүгө, үй бүлө курууга адамдар анчалык деле муктаждык көрүшпөйт да. Белгилүү бир жашка чейин, 40 жашка, 45 жашын өткөндөн анан жашы улгайып бараткан сезгенден кийин анан өзүнө бир жубай издеп, же болбосо мындай жаш өтүп баратканда жалгызсырабайын деген мааниде гана мындай кээде ушундай үйлөнүп калгандардын деле мындай көрүлүп жүрөт да. Анан үйлөнгөндөн кийин, ал жаштан үйлөнгөндөн кийин ашып кетсе, бир бала же эки балалуу болот. Ал балдар деле чоңойгондон кийин ата энесине канчалык карайт, карабайт, ал деле азыр коомдо мындай айтылып жүргөн маселелерден болот. Андан кийин мынау кээ бир өлкөлөрдө бала бакканга караганда жанакындай ит менен мышыкты баккандардын мындай саны көбөйүп атат. Бул деле бир көрсөткүч да. Бул деле мындай жашыруун эмес, элдин баары көрүп аткан нерсе. Ушунун баардыгын биз ошол диндин коомго канчалык маани бергендигин ушулардын жалпылап чыгарсак болот да. Ошол эле учурда ислам динине салыштырып көрсөк болот, башка диндерди карап көрсөк болот. Демек, диндин коомго болгон ушундай өтө ар тараптуу таасирлерин көрсөк болот да. Кайсыл бир дин бир коомдун өнүгүшүн бууп коюшу мүмкүн, кайсыл бир дин коомдун өнүгүшүнө тескерисинче салым кошушу мүмкүн да. Бул жерде биз коркпой эле айтсак болот. Биздин ислам динибиз коомдун өнүгүшүнө дайыма тарых боюнча салым кошуп келген. Бирок бүгүнкү күндөгү ислам дининин бир аз мындайча айтканда аркада калып калышы, же мындай өнүкпөй калышы дебейли, мындай токтоп калышы дейли. Токтоп калышы бул диндеки нерсе эмес, бул адамдардагы нерсе болуп атат да. Адамдардын билимсиздиги, же болбосо адамдардын сабатсыздыгы, же мусулман кишилердин сабатсыздыгы ислам дининин токтоп калышын, бир жерде токтоп калышына себеп болуп калат да. Бул жерде дин күнөөлүү эмес, инсандар биз күнөөлүү болуп атабыз да. Себеби эмне? Биз ушундай акыйкат динибизге татыктуу түрдө, же болбосо акыйкат динибизге ылайыктуу түрдө ошондой нерсени динибизде жашай албай атабыз да. Сабатсыздык кылып коюп атабыз. Кантип кылып коюп атабыз? Биз мусулман болуп туруп, маңдайыбызда турган мусулман менен, мусулман бир тууганыбыз менен чабышып кетип атабыз да. Чабышып дегенде мындай сөзсүз мындай кылыч менен мушташып деген мааниде эмес. Просто пикирибиз келишпей калып атат. Бирибиздин айткан сөздү бирибиз колдобой калып атабыз. Тигилер башка жамаат, бул башка жамаат, бул башка мазхаб, бул башка мазхаб болуп, ислам дининин өнүгүшүнө биз тоскоол болуп атабыз да. Кайра эле мусулмандар тоскоол болуп калатабыз бизчи. Өзүбүз мына сабатсыздыгыбыз менен ошол нерсеге бут тосуп коюп атабыз. Ал эми ислам дини бул сабаттуулардын дини да. Сен канчалык сабаттуу болсоң, ислам динин да ошончолук түшүнөсүн. Канчалык сабатсыз болсоң, ислам динин түшүнмөктүрсүн. Ислам динин эң чоң зыянды кайра ошол сабатсыз мусулмандар билет да. Буну илгерки орто кылымды караштын кереги жок. Бүгүнкү күндү караш керек. Бүгүнкү күндө кайсыл жерде сабатсыз мусулмандар болсо, ошол жерде пикир келишпестиктер, мазхабтарга бөлүнүүлөр, согуштар, ушундай мындай тескери көрүнүштөрдү көрсөк болот да. Анын натыйжасын карасак, сабатсыз кишилер. Бул жерде диндин эч кандай, исламдын эч кандай мындай күнөөсү жок да. Буну ушундай мындай бааласак болот да. Рахмат агай, демек
биз ошол ислам дининдеги ошол баалуулуктарды эске алып, биз албетте азыркы учурда салыштырганда мусулман дүйнөсү бир топ багыт боюнча арттанын да себебин айтып өттүңүз. Анын албетте ага эч кандай диндин тиешеси жок. Дин тескерисинче адам баласынын өнүгүп өсүүсүнө, жакшы жашоосуна, алдыга жылуусуна көздөйт. Бирок адамдардын ошол заманга, убакытка жараша, жерге жараша өзүнүн методдорун, илим алуусун, өнүгүүсүн чектеп алгандыгы үчүн ушундай жолго түшүп калгандыгыңызды баса белгиледиңиз. Сизге чоң рахмат ага, өтө кызыктуу болду бүгүнкү сухбатыбыз. Сиздин дагы Рамазан дагы кылган ибадаттарыңыз, жакшылыктарыңыз кабыл болсун. Бирге болсун. Рахмат, бирге болсун. Ардактуу көрөрмандар, чындап эле тарыхты карай турган болсок, бүгүн дини жок коомдорду биз көрбөйбүз, бирок динге ишенбеген адамдар бар. Демек, ар бир коом болсун, ар бир кайсы заманда болбосун, сөзсүз дини бар деп эсептесек болот экен. Бирок жана ошондой эле кээ бир диндер же ишенимдер адамдардын өсүп өнүүсүнө, илим билим алуусуна, башкасына чектеп аябай эле тескеп алган учурлар болот экен. Муну биз орто кылымда христиан дүйнөсүн айтсак болот. Ал эми кээ бир диндер тескерисинче адамга баа берип, адамды сыйлап, адамдын урматтап, барктап, анын өсүп өнүүсүнө, бактылуу жашоосуна жеке катар, ал эми коом катары дагы мусулман коомдук мааниде дагы өсүп өнүүсүнө, жакшы жашоосуна, бул дүйнөдө талайлуу жашоосуна себеп берген болгон да диндер бар. Буну биз албетте коркпостон айтсак болот, бул ислам дини депчи. Жана ошону менен бирге биз орто кылымдарда исламдын алтын доорун көргөнбүз, бүт тараптан өнүгүп өскөн, бирок акыркы кылымдарда бир аз аркага, мисалы аскердик жактан болсун, илим билим жакта болсун, медицина жактан болсун, маалымат жактан болсун, бир топ мусулман дүйнөсүнүн азыркы салыштырмалуу бир аз артта экендигин көрсөк болот. Бирок бул жерде дагы эч кандай диндин күнөөсү жок, дин тескерисинче колбойт. Бирок ошол мусулмандардын, мусулман илимпоздордун же мусулман баштоочулардын убакытка, заманга жараша өзүнүн мындай методдорун жаңылай албагандыгыбыз үчүн жана биздин баягы жалкоолук жана бир аз бизге тиешелүү нерселер. Бирок 21 кылымга келип, азыркы учурга келгенде дагы биз өзгөчө ар кандай бузууларга, адеп ахлактык бузуулар болсун, экономикалык бөлүшүүдө жана ошондой эле бири-бирине жардамдашууда толтура биздин маселелер бар азыркы учурда. Бирок ошол маселеде дагы биз ислам дининин өзүнүн институттарын биз пайдаланышыбыз керек да. Пайдаланыш, колдонуш деген мааниде терс мааниде эмес, албетте оң мааниде биз ошол исламдын баалуулуктарын окуп, үйрөнүп, анын ичиндеги институттарды колдонуш керек. Мисалга айта турган болсок, зекет институту бар, мисалы садака берүү, бири-бирине жардамдашууда дейли, же болсо кирешени туура бөлүшүүдө дагы өзүнүн бизде экономикалык бөлүшүүдө дагы өзүнүн институттары бар, үй бүлө институту бар аябай бекем. Жана ошондой эле мисалы вакыф институту бар. Бул тарыхта, ислам тарыхында биз көрөбүз. Керек болсо ошол канаттуулар үчүн дагы мындай вакыфтар курулган, фонддор, азыркыча ар кандай оорулар бар, башкалар үчүн дагы ошолорго дагы фонддорду, вакыфтарды алып иштетсек болот, жандандырсак болот. Ошондо гана биз чындап эле дин менен коом бирин параллелдүү болуп, бирин кубаттаган бир коомду түзө алабыз. Жана бүгүнкү коомубуз дагы дин менен коом бири-биринен эри шаркак болсун деген изги тилектер менен бүгүнкү берүүнү аяктайбыз. Алып баруучулук кызматы Уланбек Калмырза болдум. Эмки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.